Рахмат, Жаныбек Калканович. Ошондо деген 7 миллион 640 миң долларды 50 жылга 10 жылдык льготный периоду бар экен, 0% ставка менен алып атасыздар, Да. Анан 28.537 адамды таза суу менен камсыз кылабыз деген сөз болуп атат, туурабы? Бұл жерде 32.541. 32.541. Жана 10 айыл кошулганда. Бұл жерде 13 айыл болот да ошондо. Жалпысынан 50 канча айыл болуп атат? 95 айыл, ошон үчүн 93 айыл, 69 айыл бүткөн, 11 айылдын курулуш иштери болуп атат. Ошо 13 айыл, ошол 7 миллионго ошо 13 айылдын таза суусуна киргизилет. Жаныбек Калканович, эми сиз жалпысынан бул жаатты жакшы билесиз да, проблемаларды жакшы билесиз. Менде мындай суроодо өткөн комитетте департамент жетекчилери келгенде мен суроо бердим элем, сизге жооп беребиз, жазуу түрүндө жооп беребиз деп, анан адатта болуп калды да, көндүм жооп беришкен жок, маалымат да жөнөтүшкөн жок. Мен сурадым элем, буга чейин бюджеттен 30 жылда алынып, бирок деген ошол каражат деген жээлип кетип, жергиликтүү жетекчилер тарабынан, ошол аткаруучу бийликте иштеген адамдар ошол спонсорлордон алган акчаларын алышып, бирок деген элге сууну жеткирбей, жасабай, канча айыл ошол айылдардын канчасы бул тизмеге кирди десем, бизде азыр маалымат жок, беребиз дегенсиздер, отурасыздар мына маңдайымда. Берген жоксуздар. Канча ошондой айылдарды киргиздиңер, канча айыл ошондой жалпысынан берилбейт экен каражат. Бир жолу каражат бөлүнсө, ал ошо бөлүнгөн каражаттарды спонсорлук болобу, мамлекеттик болобу, жергиликтүү ошакта иштеген жетекчилер жеп койсо, эл суусуз 30 жылдан бери кала берип келе жатат. Анткени деген бюджеттен каражат бөлүнгөн деп карабайт экенсиздер. Сокулук районунда ошондой айылдар бар, Чүй областында ошондой айылдар бар, Ошто дагы, анан Көлдө дагы, анан Жети Дубанын ар бир районун карап чыксак, ошондой айылдар бар. Ал адамдар эмне болушат? Бул суроону мен экинчи ирет берип атам да. Элвира Жыргалбековна, сиздин сурооңузду мен жасап алдым. Биз көчө комитетте депутаттар суроо бергенде биз оперативно жооп бердик. Бул сиздин сурооңузга дагы мен өзүм под личный контроль алам. Жооп бергенге даярбыз, бирок бул жерде көбүрөөк жана кредит гранттарды караш керек экен, ошолордун баарын эметип туруп бир убакыт бериңиз, сизге толук маалыматты беребиз. Анан ошол каралбай келе жаткан айыл өкмөттөрдүн канча процентин киргизе аласыздар? Анан бир бөлүнгөндөн кийин жок, бөлүнбөйт деп эле ачык эле айткыла да, эл да ошакта ошого даяр болсун да. Ортодо деген силер деген мыйзамды буза албай отурсаңар, трибунанан келип айта албай отурсаңар, жакта эл отуруп алып бизди сурап атат да, бай бербейсиңер суроону, биз ушу Бишкектен бир 10-15 километр аралыкта отурабыз да, суусуз отурабыз деп. Элвира Жыргалбековна, сиз туптуура айттыңыз, бул жерде ратификация болгондон кийин канча айыл кайсы областтардан киргенге только бере алабыз, калгандарына берилбейт. Аны ачыгын эле айтыш керекпиз. Ошо сиздин катка жооп бергенде да ошол канча айылдар кирилди, канчасы процент аткарылды, ошолордун баарын толук сизге жазып беребиз. Бул жерде кайсы маселе туулуп атат? Уурдалып кеткен акчага эч ким жооп берген жок. Бирок эл суусуз калып калды да. Ошол боюнча да иштер негизи козголду беле, эмне болду эле деп жооп берип коюңуздарчы, суранычы жазуу түрүндө мага. Рахмат.